Tarbiyalik saat ötüm. Tak. Klasik jurnal var mı? 11. A klas. Kaça balar geldi bu sırada? Özü 38 okucu. 38 okucu gene. Bir 38 okucu bir de. 38 okucu. Bu şehirde hayvayı öğütmüş. Bir klas var mı yok mu? Kırmızı klastan belirli klasımız var. A klas. A klası. A bu klas. G, orta klaslar. Var mı lan? Alar o eşiklerine kadar düşüyor. Var mı? Tak. Hurmatlı okuçular, hurmatlı jogorku klassının okuçulары, bıyıl sizler uşul mekteptin bolso akыркы жолу 1-сентябрь чөбүлө өткүзүп атасыздар. Кудай буйруп, быйыл эмдиги жылы силер окууну бүтөсүздөр, мектепти бүтүп, жогорку окуу жайларына тапшырып, ушул өзүңүздөрдүн турмушуңуздардагы чоң жолго аттанасыздар. Эми ушу акыркы окуу жылында мектеп үчүн дагы өзгөр үчүн дагы эң керектүү жыл болуп калды да. Акыркы 11 класс окугандарда жашта окушуңар керек, тарбия алышыңар керек, билим алышыңар керек. Эми силер баардыгыңар чоңоюп калдыңар. Эң жашыңар кимиң сиңер дейли? Кол көтөрчү кичинекей. Канчадасың? 15 Ekim 15 yaşındasın. 15 yaşında 11'e çıkıp okudasın. Emniyle mi oldu? 5 yaş var bana. İşte 5 yaşına vardın. Artık o yerde bir vardın. 16-17 yaşındasın. Öyle çoğayıp vardın. Emi buyursa emni yıl okudu bütkönlüğü negizgi mesele bu silerden turmuş koluğuna dayardığına. Turmuş koluğuna dayardığı emni anıtalar. Bu negizinden birinci bilim bilen, ikinci tarbiye bilen. Bilimli olmasa mı? Azırkı zamanda, ayrıkça azırkı zamanda, murdarı zamanlarda biraz bilinmeye kalk kete öğretildi. Azırkı zamanda bilimsiz adam sırası bilinip kalır. Bilimsiz adam qoğumdan bölünüp kalır. Bilimsiz adam erten dünyanı kıdırıp, bilim izlep, je bolboso ilim izlep çalbay kalır. Oşonduktan mına azır silerden daha... Sonun жаңылык. Siz bilgen жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Agın bir akırkı, bir yıldır mektep partasına şansına kaldı. Жақшылап оқуғылар, білімді жақшылап алғылар, тілдерді үйренгілі. Сілер ертең мемлекетіміз келешегі сілерсіңер. Bizde kaysi bir жылдары, şol mına men mektepte bütkönüme bıyıl 40 жыл болды. Sizlerge okşop partada oturganbız, okuganbız. Sizlerge okşop şol jaş bolçubuk bizdagı. Şol men bir okuyan aytып bereyim sizlerge. Birinci ele mektepte bütkön жылы men Rossiyaga okuga tapşırdım. Almaalda, biz okugan Maalda 80-85 жылдары şol Rossiyaga barıp okuş çoğunday жетишкендик анан мода болчу да, жетишкендик болчу. Так, азыркы күндө андай болбой калды. Азыркы күндө дүйнөнүн 4 бурчуна чейин тапшыра аласыңар. Так, баардык окуу жайларга өтө аласыңар. Европа, Америка, бул чыгыш өлкөлөрү, кайсы жерге барса да тил билсең окуй бересиң. Туурабы? Ошондуктан ошол биринчи эле барганда силердин биринчи эле курска тапшырганда билимиңер текшерилет. Билимиңер, кандай билим алдың мектепте? Мисалы мен мектепте биздин Жанкорозов деген Калиме Жанкорозов деген агайыбыз бар эле, ал химиядан сабак берет эле. Ошол агайыбыз ошол балдардын арасынан тандап карап отуруп, сен жакшы окуйт турбайсыңбы химиядан келмесе де үйрөтөйүн деп мени бир 2 жылдай үйрөттү окшойт химиягачы. 2 жылдай химия үйрөткөндөн кийин мен Россияга барып тапшырганда биринчи экзаменде химиядан 5ке тапшыргам. Так, аны ошондо орус мугалимдер таң калган. Бул кандай бул? Орусчаны деле жакшы билбейт экен. Анан кийин химиядан 5ке тапшырды бул. Tutуп задашып калдык окшойт деп кайра текшеришкен. Кайра текшеришип,
Anam bayağı жазуу түрүндө эмелерди берип, мен ошоларды чыгарып берсем, анам мага жардам беришип, мен ошол барып тапшырып өткөм. Томскидеги политехникалык институту бүтүп келген. Химия технологиялык факультети, специальность технология электрохимических производств деп коет. Андай специалисттерди мындай өтө мындай не деп коет, чейрек гана жерлерде даярдачу да, өтө редко даярдачу. Так, ошондой специалисттерди бүткөнбүз. Себеби бизге ошол маалда берген билим өтө терең жана жакшы болгон да. Ошон үчүн билим алгыла. Макулбу? Экинчи маселе тарбия. Тарбияда өтө зор мааниге ээ. Билимдүү болуп, тарбияң жок болсо, бардык окууну жакшы билесиң, бирок тарбиясыз, тартипсиз боло турган болсоң, анда акырын артта калып кете бересиң. Ошондон билим менен тарбияны тең алып кеткен. Макулбу? Тең алып кеткен. Анан мен эң башка айта турган нерсем, мен бүгүнкү күндө мамлекеттик тил башкарып турган жетекчилердин биримин. Так, силер да ушу бизге окшогон мамлекет башкарган жетекчилер болуңар. Аны үчүн талыкпастан окуш керек, билим алыш керек. Анан кийин азыр ушундай ойлонуп калышыптыр. Байлардын балдары, чоңдордун балдары гана окуйт, андай болбойт. Сен байдын баласысыңбы, чоңдун баласысыңбы, же кедей кембагалдын баласысыңбы, айырмасы жок. Адамдын өзүнүн гана байланыштуу болот. Мен мисалы 11 үй бүлөдө төрөлүп өскөн кедей кембагалдын баласымын. Атамдын дыйкан экендигине мен өмүр бою айтып сыйлыктанып келем. Ата-энем ушу бизди 11 баланы тарбиялап өстүрүп, ушинтип бизди илим-билимге жеткизген. Ошондуктан бардыгыңыздар ушул быйылкы жылды жакшылап колдонуп калгыла. Мамлекеттик патриоту болгула. Мамлекетибиздин эртеңки келечеги силердин колуңарда. Билинип билимге 5-10 жыл убакыт өтүп кетет. Анан силер чоң окуу жайларды бүтүп келип, мамлекетти иштей турган, башкара турган болуп каласыңар. Уктуңарбы? Биз силерге, силердин муунуңарга мамлекетти жакшылап өткүзүп беришибиз керек. Ошондуктан тарбиялуу болуп, илимдүү, билимдүү болуп, мамлекеттик мекенчил болуп тарбиялангыла. Мен билемин, кече күнү эле бизде баягы баткендик окуялар болгондо, менин 49 ошол жоокерим каза болду да. 49 жоокерим каза болду. Эң жаш жоокерим 18 жаш 3 айлык эле да. Даже 18 жарым жашка чыкпаган жоокерим каза болду. Мектептин партасын бүтүп барып эле, эми армияга барып, армияны бүтүп келгенден кийин эле ошол каза болду. Көрдүңөрбү? Бул не деген? Бул ошол баланын патриоттуулугу. Ошол баланын өзүнүн өмүрүн берип жүрүп, биздин мамлекетибизде мондай стабилдүүлүк, тынчтыкты орнотуп отурат. Ошондуктан ар дайым мамлекетти сүйүшүбүз керек, патриот болушубуз керек. Эли жерге, өзүңдүн үйүңө кандай отношение кылсаң, эли жерге да ошол отношение кылышыңар керек. Макулбу? Эми мен ойлоймун, силердин муунуңар, силердин бүгүнкү күн тарбияланып аткан муун биздин муундан көрө билимдүүрөөк болуш керек. Себеби азыркы жаңы технологиялар, жаңы бүгүнкү замандын талабы мурдагыдан көрө өзгөчөрөөк. Ошондо сиздерден биз көп нерсени күтөбүз. Макулбу? Көп нерсени күтөбүз. Дагы бир жыл ушул баягы деп коет, ушу орусча айтканда наслаждаться этип, ушу парталарга отуруп алгылачы. Мектепте ойноп күлүп алгылачы. Макулбу? Анан кийин кыйынчылыктар башталат. Көп кыйынчылык болот эле башкаңардачы. Ошо кыйынчылыктардан сынбагыла, ийилбегиле, ийилсеңер да сынбастан, сонун болуп өтүп, бири-бириңерге таяныч болуп, өмүр бою мына силер бири-бириңерде эми мындай таяныч болосуңар. Менин классташтарым бар, мына азыр биз кече күнү эле чогулдук. Биз өмүр бою бири-бирибизге таяныч болуп келатабыз. Силер да ошондой болосуңар. Макулбу? Ынтымак болгула, ишиңерде ийгилик, окууңарда ийгилик болсун, жакшы окуңуздар. Рахмат.